بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah Taala çeksiz maqtawlar olsun. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavatlar olsun. Allah Taala çeksiz maqtawlar olsun. Uşul Ramazan ayına jetkizip atat. Kadir tündөрүнө jetkizip atat. Mına Ramazandagı ayaktap baratat. Kadir tün tuуралуу ayта турган болсок, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anhu riwayat kılgan hadiste mындай дейт. Men qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kimde kim Kadir tünü турган болсо, Allah Taala maga ушул түнү, Kadir түнү maga 84 жылдык соогун берет деп өзү ишенип, иман келтирип ушул нерсеге тоса турган болсо, жана Allah Taalадан соогун үмүт кылып, Allah Taala мага күнөөлөрүмдү кечирет, мага ушунча сооп берет деген үмүт менен тоса турган болсо, эч кандай рия кылбастан, же болбосо интернеттерге чыгарып, мына мен Кадыр түндө турам деп, мен Кадыр түнү тосуп атам деп статустарга же башка жактарга чыгарып, ушуга окшогон нерселерди кылбастан, чындап, халыс Аллах Таала үчүн Кадыр түнү тосуп турган болсо, анын сыйлыгы гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi. Анын бардык өткөн кеткен күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям убада берип атат. Ал эми Кадыр түнүнүн убактысын айта турган болсок, Пайгамбарыбыздан ар кандай риваятта хадистер келген, бирисинде 23 деп, кийинкисинде 25, кийин 27 деп Пайгамбарыбыз мына жерде Ибн Умар радıyallahu anhu риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Илтамисуха фил ашрил авахир." Кадыр түндү акыркы Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн издегиле дейт. Башка бир хадисте "Тахарруха лейлата 23" дейт. Кадыр түн Рамазандын 23 күнүндө деп айтат бул жерде. Башка бир хадисте "Илтамису лейлатил кадри лейлата 27" дейт. Кадыр түндү 27 күнүндө издегиле дейт. Бул жерде ар кандай хадистер келип атат. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү кандай кылган? Өзү 27-син күткөнбү? Же 25-ин күткөнбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Рамазандын 20 күндүгүн түндөрү уктап, кийин акыркы 3төн 1 бөлүгүндө туруп намаз окуп, ушундай ибадаттарды кылган. Бирок акыркы Рамазандын 10 күндүгү келгенде түндөрү уктабастан намаз окуп, зикир кылып, дуа кылып чыккан. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү этикафка отуруп, 10 күн бою үйүнө келбестен этикаф кылып, ошол жерде жатып, ошол жерде туруп, намаз окуп, зикир кылып, дуа кылып, ошондой жакшы бир ибадаттар менен өткөргөн. Рамазандын 25-и, 27-си, 23-и деп атабыз. Бирок ошол Рамазандын анык 27-си ал Рамазандын башталышына байланыштуу болот. Анткени Рамазан башталарда талаштар болуп атпайбы? Египетте мындай экен, бир күн алдын Саудияда кеч экен, Түркияда мындай экен, Индияда мындай экен депчи. Биз Өзбекстанда карайбызбы же Россияна карайбыз, же Аравияна карайбыз дегендей ушуга окшогон бир талаштар болуп келет. Ошол талаштардын таасири бул жака да келип дейт. Кимдир бирөө үчүн мисалы Египетте мисалы башка күндө же Аравияда башка күн болуп калса, анда Египетте 27-си бир күн алдын келет, а Саудовская Аравияда бир күн кийин келип калат. Ушуга окшогон маселелер. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы 10 күндүгүн бардыгын Кадыр түндө тоскон. Эгерде сиз дагы Рамазандын акыркы 10 күндүгүн катарынан 27-25 деп бөлбөй катарынан тута турган болсоңуз, Кадыр түнгө сөзсүз элешесиз. Аллах Таала баарыбызды Кадыр түнгө жеткизген болсун. Кадыр түндө уктасак болобу, уктабасак болобу деген дагы бир маселелер бар. Албетте бул уктаганга эч кандай тыюу жок, бирок эгерде биз Пайгамбарыбыздан үлгү ала турган болсок, Пайгамбарыбыз тууралуу Айша эмне деп айтат? Ан Айша радıyallahu anha qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yejtahidu fil ashril awahir ma la yejtahidu fi gayrihi." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө ушундай аракет кылат эле, ибадат кылат эле дейт. Башка күндөргө караганда дагы көбүрөөк аракет кылат эле дейт. Ошондуктан колдон келишинче Кадыр түндө уктабастан, эгер чарчап калсаңыз уктасаңыз болот албетте. Бирок колуңуздан келишинче уктабастан зикир, ибадат менен алек болгон жакшы. Кадыр түнү эмне менен алек болобуз деп турган болсоңуз, Кадыр түндө бир сабактарды угуп, устаздарды, лекцияларды угуп андай эмес. Кадыр түнү бул ибадат түнү, Аллах Таалага жалбара турган, сыйына турган, Аллах Таалага кулчулук кыла турган күн. Бул илим ала турган, башка 365 күндүн башка күндөрүн бардыгын илим ала бериңиз. Кадыр түндөгү айтылчу дуа. Айша энебиз радıyallahu anha Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурайт:
Эгер мен кадыр түнгө түш болсом, эмне деп дуа кылайын деп сурайт пайгамбарыбыздан. Пайгамбарыбыз айтат: Аллахумма иннека афуун каримун тухиббул афва фа'фу анни деп. О Аллахым, сен кечиргенди жакшы көрөсүң, кечиримдүүсүң дейт. Жана мен кечир дейт. Фа'фу анни дейт. Анткени адам баласы үчүн өзүнүн күнөөлөрү кечирилишинен дагы мындан өткөн өтө чоң нерсе жок. Анткени адамдын күнөөсү кечириле турган болсо, Аллах Таала бейишке киргизет. Аллах Таала тозоктон куткарат. Аллах Таала өзүнүн рахматын жаадырат. Кээ бир күнөөлөр бул Аллахтын рахматын, Аллахтын нематтарын тосуп коет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуалар кабыл боло турган эң ыйык түндөрдө Айша энебиз эмне дуа кылайын деп сураганда күнөөлөрүнүн кечирилишин сурады экен. Аллахумма иннека афуун каримун тухиббул афва фа'фу анни деп. Ушул дуаны жаттап алыңыз, ушул түнү тилиңиз тешилгенче айтыңыз. Аллахым барыңыздардын туткан оразаңыздарды кабыл кылсын. Аллах Таала барыбызды ороза туткандарды кадыр түнүнө жеткизген болсун. Кадыр түнүндө жөн гана уктап өткөрбөстөн ибадат кылып өткөрүштү Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.